Саламатсыздарбы, урматтуу Хаберлик компаниясынын бизнес партнерлору жана ошондой эле Хаберлик компаниясынын продукциясын сүйлөшөбүз. Бүгүн мен сиздерге мына ушундай Хаберлик компаниясынын сонун мешочу видеону айтып бермекчимин. Бул мешок кандай функцияны аткарат? Бул атайын овощлерди тез убакыттын ичинде бышырууга арналган. Ошондой эле эгерде наныңыздар не свежий болуп атса, же болбосо мурунку видеодон болуп катыраак болуп жатса, мына ушул мешокко салып микроволновкага салып 5 мүнөт болсо наныңыз ысык жана свежий болуп калат. Аны эмесе мен сиздерге азыр картошканы кандай кылып бышырып алсак болот, 5-10 мүнөт же болбосо 15 мүнөттүн ичинде. Буга негизи көбүнчө картошканын дагы сортуна боңдуруу керек. Кээ бир картошкалар кечирээк бышат. А дегенде картошканын топурагынан кетирип мындай жуп тазалап алабыз дагы. Эгерде чоңураак болсо 2-ге бөлүп коебуз. Мен обычно 2-ге бөлүп коёмун. Эгерде майда болсо бөлбөймүн. Эгерде ушундай бир аз чоңураак болуп аткан болсо, мен мындай кылып бөлүкчөлөргө бөлүп алам. Мешок өзү мешочок өтө деле чоң эмес, кичирээк. Ошондуктан мындай майдараак картошкадан 2, майдараак картошкадан 5-6, а чоңураак картошкадан 2 же 3 болсо туура болот. Мынакей тазалап алдым, чоңурактарын дагы бөлүп алдым. Эми мешочоктун ичине мындай салып беребиз. Салып озун жаап туруп, анан микроволновканын ичинде жөнөтөбүз. Дагы эми дагы бүтүп болду. Бүтөбүз, 10 мүнөттөн кийин алып чыгабыз. Ага чейин менде мындай бир аз мындай катуураак болуп жатат. Мына азыр картошка бышып бүткөндөн кийин бул нанды дагы ошол мешочоктун жардамы менен свежий кылып алабыз. Так, азыр 10 мүнөт убактыбыз өткөн болчу. Анан мен дагы коюп койгом. Кичине катуураак болуп атканын азыр алып көрөлүк. Ысык болот, абайлаш керек, Листер картошка ысык болот. Азыр пычак менен сонун болуп бышып калды. Чекесин алып чыга беребиз. Bir kol menен тарткан ыңгайсыз болуп экен. Тек, лапана. Супер. Gördüğünüzler bışıptı. Yine gelinizler nandı salıp görürdüm. Sonra çıkıp basın. Nandı salıp. Kameranı karılıp turşumen. Bir olmayan takım. Aşktan çaktıracak tutarmış. Өзүңүздөр көргөндөй эле нанды салдым. Дагы бир жолу көрсөтөт этем. Мынакей нан бир аз катуураак. Эми муну микроволновканы көздөй жөнөтөбүз. 10 мүнөткө коюп койдум. 10 мүнөттөн кийин кайра жолугабыз. Так, биздин микроволновка өчтү. Gelingizler eline. Bunu da alıp çıkalım. Tak men kolum suyla. Hazır. Anamda neyi sındırbaydı деп koydu bir koltuk. Can ayvay.
Мынакей азыр жумшак болуп калды. Жана катуу болуп атканы билиңиздер эми мынакей. Жана эки колдоп бараңыздар, азыр мындагы ысыкта жумшак болуп калды. Мына ушундай сонун бизде мешочек бар. Мунун артикулу сиздерге азыр айта кетейин. Артикулу бул каталогда негизи жок экен. Азыр негизи даярдап койдум элем, бирок каталогдун ар жака жылдырганда жабылып калыптыр. Так, мынакей артикулу 117,80. Ошол мешокду алып, өзүңүздөргө сонун жардамчы кылып алыңыздар. Видео жаккан болсо, подписаться болуп, лайк басып коюңуздар.